Кыргызстандын тарыхында президенттик шайлоонун жыйынтыгы 2 айлампа менен аныкталган учур боло элек. Ушуга чейинки 7 президенттик шайлоонун басымдуу бөлүгүндө бийликтеги же бийлик алдыга сүргөн талапкерлер жеңишке жеткен. Ал шайлоолор канчалык таза өткөн? Алдыда айтып беребиз. Кыргызстанда президент эң көп добуш алган жана шайлоого эң көп добуш берүүчү катышкан шайлоо 1991 жылдын 12 октябрында өткөн. Өлкө эгемендигин жарыялагандан берки биринчи президенттик шайлоодо бюллетенге бир гана талапкердин же Аскар Акаевдин ысымы жазылган. Андан бир жылдай мурдараак Кыргыз ССРнин президенти болуп тандалган Акаевди шайлоочулардын 95%дан ашыгы колдогон. Шайлоого жалпы добуш берүүчүлөрдүн 89%дан ашыгы катышкан. Ооба, ал жылдары демократиянын жел аргысы согуп турганы менен кийинки президенттик шайлоодо эле кырдаал кескин өзгөргөн. Экинчи президенттик шайлоо мөөнөтүнөн мурда 95-жылы 24 декабрда өткөн. Анда талапкерлерге 50 000 шайлоочунун кол тамгасын ар бир региондун калкынын санына жараша чогултуу талабы коюлган. Мындай талаптан улам бир нече талапкер жарышка катышпай калган. Маселен, шайлоого саналуу күн калганда 3 талапкер Өмүрбек Текебаев, Мамат Айбалаев жана Жумгалбек Аманбаев жогорку соттун чечими менен шайлоодон четтетилген. Буга талапкерлердин айрым кол тамгалары жасалма деген жүйө келтирилген. Чечимге каршы 3 талапкердин ачкачылык жарыялоо аракетинен майнап чыккан эмес. Натыйжада бул шайлоого баш аягы 3 гана талапкер катышып, Аскар Акаев жеңүүчү деп жарыяланган. Кантсе да Акаев бул шайлоодо биринчи шайлоодогу көрсөткүчүн кайталай алган эмес. Бул шайлоону улай 1996 жылы Кыргызстанда референдум өтүп, президенттин ыйгарым укуктары кеңейип, тескерисинче парламенттин укуктары чектелген. Ал эми 98 жылы Конституциялык сот баш мыйзамдагы бир киши 2 мөөнөткө президент болуп шайлана албайт деген жоого карабастан Акаев 3-чү жолу президенттик шайлоого катыша алат деген бүтүмгө келген. Натыйжада Аскар Акаев кийинки шайлоого катышпайм деп билдиргени менен 2000 жылдын 29 октябрындагы президенттик шайлоого кайра аттанган. Ал жылы талапкердин кыргыз тилин билүү деңгээлин аныктаган комиссия алдыңкы планга чыккан. Мындан улам Акаевдин башкы атаандаштарынын бири Феликс Кулов президенттикке бара албай калган. Кол тамгаларды чогултууда мүчүлүштүк кетти деген жүйө менен да белгилүү саясатчы Дооронбек Садырбаевдин талапкерлиги четке кагылган. Акыры жарышка 7 талапкер түшүп, Акаев шайлоону 74% менен жеңгени жарыяланган. Бирок бул шайлоодо административдик ресурс кеңири колдонулганын, бийлик маалымат каражаттарын катуу көзөмөлдөгөнүн оппозицияда, байкоочуларда бир ооздон белгилешкен. Маселен, Бишкектеги добушканалардын биринде шайлоо баштала электе эле урнага 700 бюллетен салынганы, андагы добуштардын дээрлик баары Аскар Акаевга берилгени ачыкка чыккан. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулары бул шайлоо демократиялык стандарттарга шайкеш келбегенин белгилеген. 4-чү президенттик шайлоо Акаевди бийликтен кулаткан Жоогазын ыңкылабынан кийин 2005 жылдын 10 июлунда өттү. Ыңкылапчыл күчтөр бийлик алып келген Курманбек Бакиев добуштардын 89%га чокулун топтоп, Кыргызстандын экинчи президентине айланган. Саясий күчтөр анда Бакиев менен Феликс Куловдун тандеми шайлоонун жыйынтыгын алдын ала эле аныктап койгонун белгилеп жүрүшөт. Эл аралык байкоочулар Кыргызстан бул шайлоодо жылыш жасады деп белгилегени менен Бакиев катышкан экинчи президенттик шайлоо кескин сынга кабылган. 2009 жылдын 23 июлундагы дал ушул 5-чи президенттик шайлоого бийликтеги Ак Жол партиясы кайрадан Курманбек Бакиевди көрсөткөн. Калган 5 талапкердин ичинен Алмазбек Атамбаев оппозициянын негизги талапкери катарынан өздөргөн. БШК бул шайлоону Бакиев 76% менен жеңгенин жарыялаган. Шайлоодо бюллетендер урнага топтоо менен салынган. Бир адам бир нече жолу добуш берген учурлар катталган. Мындан улам оппозиция шайлоо жыйынтыгын тааныган эмес. Эки укугунун байкоочулары да шайлоо өнөктүгү эркин жана акыйкат болгон жок деген бүтүмгө келген. Ошондой эле уюм партия менен мамлекет журулушуп кеткенин ишарат кылган. Бакиев 2010 жылдын апрель окуяларында бийликтен кетип, июнь айында референдумдун жыйынтыгы менен Роза Отунбаева 2011 жылдын соңуна чейин Кыргызстандын 3-чү президенти болуп калды. Шайлоочулардын дээрлик 92% жаңы конституцияны колдошкон. Эл аралык байкоочулар референдумда айрым кемчиликтерге карабастан тиешелүү талаптар аткарылганын белгилешкен. Кыргызстандын тарыхындагы 6-чы президенттик шайлоо 2011 жылдын 30 октябрында өттү. Бул конституциядагы бир киши бир мөөнөттөн ашык президент боло албайт деген талап менен өткөн биринчи шайлоо болуп калды. Анда рекордтук сандагы 83 адам президент болуу ниетин билдирип, алардын 16сы талапкер болуп катталган. Ошентсе да шайлоого буга чейинкиге салыштырмалуу аз киши катышкан. Анын жыйынтыгы менен Алмазбек Атамбаев 62%дан ашыгыраак добуш топтосо, экинчи орунга Адахан Мадумаров, ал эми үчүнчүгө Камчыбек Ташиев чыккан. Эки уку шайлоо демократиялык жарыяндарды бекемдөөгө салым кошконун белгилегени менен шайлоо мыйзамдарын реформалоого чакырган.
Кыргызстандын тарыхындагы жеңишке жетишкен талапкер менен экинчи орунду алган талапкердин ортосундагы эң аз же 20% гана айырма 2017 жылдагы шайлоодо болду. Жылдын башында Сооронбай Жээнбековдун рейтинги 3%-дын гана тегерегинде экени кабарланганы менен ал жыл соңунда президент болуп калды. Кантсе да ал буга чейинки кыргыз президенттеринин ичинен эң аз добуш топтогону менен тарыхка кирди. Тескерисинче экинчи орунду алган талапкер эң көп добуш алган учур дал ушул шайлоодо катталды. Бул шайлоодо добуш сатып алуу, мамлекеттик кызматкерлер бийликтин талапкерде үгүт жүргүзгөнү тууралуу бир катар фактылар дагы ачыкка чыккан. Атамбаевдин бир талапкерге жан тартып, коңшу өлкөлөр менен дипломатиялык араздашууга барганы менен да дал ушул шайлоо эсте калды. Эл аралык байкоочулар бул шайлоо бийликтин тынч жол менен алмашуусуна дагы бир жолу шарт түзгөнүн белгилешкен. Ошол эле учурда шайлоо добуш берүүчүлөргө басым көрсөтүү, добуш сатып алуу көрүнүштөрү менен коштолгонун сынга алган. 2018 жылы Жээнбековдун штабы бул шайлоого расмий айтылгандан эселеп көп каражат тартаганы ачыкка чыккан. Бирок Жээнбеков тарап бул маалыматты четке каккан. Айтор, Кыргызстандагы президенттик шайлоонун баары шайма-шай өткөн эмес. Алардан кандай сабак алдык? Бул жолку президенттик шайлоонун өтүгү таза жана акыйкат өтүп жатат деп айта алабызбы? Сиз кандай ойлойсуз?